Жогорку кеңеш депутаты Өмүрбек Текебаев президентке импичмент жарыялоого документ топтоо башталганын билдирген соң, депутаттын билдирүүлөрүнө өзгөчө комментарий берүү менен айырмаланган президенттин аппараты унчукпай калган жок. Президенттин маалымат саясаты бөлүмүнүн башчысы Алмаз Усенов депутаттын билдирүүсүнө берген жообунда белгилүү укук коргоочу Турсунбек Акунду, коомдук активист демократ Өндүрүш Токтонасыровду, медицина илиминин доктору Кубанычбек Апасты жана көмүр кароолу деген кайман ат менен белгилүү Нурлан Мотуевди кемсинтип кошуп кеткен. Биздин өлкө эркин, ар кайсы саясатчылар, ишмерлер өз дараметине жараша ой жүгүртүшөт. Кимдир бирөө жигердүү иштесе, кимдир бирөө апендилик кылат. Маселен, доктор Апас жана эмгек сиңирген юрист Текебаев өздөрүнө көңүл бурдуруу үчүн чуулгандуу маалымат жыйындарын өткөрүүнү жакшы көрүшөт. Дагы бири Мотуев абакта кастинг уюштуруп жатат. Турсунбек Акун жана Өндүрүш Токтонасыров дайыма бир нерселерди ойлоп басып жүрүшөт. Алмаз Усенов апендилик кылып дайыма бир нерселерди ойлоп басып жүрөт деген Өндүрүш Токтонасыровда көпчүлүк кыргызстандыктар өзгөрбөс позициясы бар. Чындык үчүн чыркыраган, эч кимге зыяны жок. Өзгөчө позициясы бар, өзгөчө каршылык акцияларын уюштурган демократ катары билет. Азаттыктын Өндүрүш Токтонасыров жөнүндө 2015-жылы жасаган материалында ал Алмаз Усенов айткандай апендилик кылып дайыма бир нерселерди ойлоп басып жүргөн адам эмес экенин айткан. Айрым замандаштарым таң калып дагы жазып жүрүшөт, айтып жүрүшөт. Угуп атам, бул эмне ар кандай акцияларды уюштуп берет деп. Мен табиятымдан ошондой адаммын да. Мен азыр эле ошондой өндүрүш асман деңине чыгып калган жокмун да. Мен билем, мектепте окуп жүргөн чагымда окуудан тышкары активдүү болчумун да. Апенди чалыш деп Алмаз Усенов мурдун чүйрөгөн Өндүрүш Токтонасыров ар нерсени ойлоп басып жүргөн адам эмес экенин, ал ойго келбеген акцияларды уюштуруу менен бирге үйүндө 82 жаштагы оорлуу апасын жалгыз багып, эч кимге жүк салбай эле келе жатканы белгилүү. Мен акцияларды өткөрөм дагы жүрөгүмдө биринчи акция, экинчи анан апам үйгө кайта келгиче шашам, эмне болду экен апам депчи. Şu alama rahmat aydı. Kudayım yaşıyoruz. Жанды, ыйлабайлы кой апа. Ал эми коомчулукка көп тааныш эмес Алмаз Усеновдун биографиясына кызыгып көргөнүбүздө, анын Бакиевдин катчылыгында иштегени белгилүү болду. Эң кызыгы, Алмаз Усенов иштеген катчылык учурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2009-жылы шайлоого аттанганда Атамбаев Акманда мас болуп сүйлөдү деп телеканалдардан күнү түнү көргөзүп турган. Ал эми Искра Плюс газетасы Алмаз Усенов жөнүндө 12-санында төмөндөгүдөй материалын жайгаштырган. 2010-жылдын 7-апрелине чейин Курманбек Бакиевдин администрациясында маалымат катчы болуп иштеп, Алмазбек Атамбаев менен анын айланасындагыларды жөн жүрө албайт деп шубап жүргөн Алмаз Усенов деген бар. 2010-жылдын 7-апрелиндеги башаламандыктардан кийин иши жок калып, ар кайсы редакцияларда компьютер оңдоп берип, Атамбаевди шубап, псевдоним менен макала жазчу. Балакай Бакиев келбей турганын түшүнүп, аттын башын буруп, же тааныш тапканбы, же бирөө жармашканбы, Айтор ак үйгө жетип, ошондон бери чыкпай отурат. Таң калыштуусу бир кезде Бакиевди айга күнгө теңеп, макала жазып жүргөн Алмаз Усенов Атамбаевдин маалымат саясаты бөлүмүн жетектеп калды. Тынч ала албаган жаны эски адатын карматып, азыр Атамбаевди сындагандардын баары оппозициялык саясатчылар, журналисттер жөнөкөй жарандар тууралуу каралаган макалаларын жазып жүрөт. Алмазды жакшы билгендер Алмаздын жазуу ыкмасын жазбай таанып, кошоматчы эски адатын карматкан тура деп тилдешүүдө. Кызык, Атамбаев бийликтен кеткенде кайда барып жашынат? Анткени өзүнө оңбогондой душман топтоп алды. Эй, ак жолчу, качан тынчыйсың? Же дайым эле бийликтин жакасына жармашып жашап өтөм дейсиңби? Жаңыласың. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун Нурлан Мотуевдин дагы, Кубаныч Апастын дагы өз оюн айтууга укугу бар экенин, ал эми Өндүрүш Токтонасыров Алмаз Усеновго караганда өлкөнүн демократиясынын өнүгүүсүнө салым кошуп жатканын айтат. Эми кичине бул президенттик аппараттын пресс-службасынын башчысы. Анан бул жигит кичине айтарды ойлонуш керек да, туурабы? Өмүрбек Текебаев жөнөкөй эле тиги Мотуев менен Кубанычбек Апаска тең эле турган жигит эмес. Мотуевтар деле жогун совсем көчөдөгү адамдар эмес. Ал деле Кыргызстанда өзүнүн бир сөзүн айтып жүрөт. Кээде чыга калса дагы. Кубанычбек Апас деле 5 жылда бирден президент болом деп чыгат ал. Сөйдек ал доктор наук болгон жигит эмнеси. Жанагы Өндүрүш Токтонасыров ошол Алмаз Усеновго караганда көп неординарный маселелерди, патриоттук маселелерди көтөрүп, өзүнүн каражанын кыйып, оорлуу энесин бакканда кара чыгып жүрөт, туурабы? Ал эми мен жөнүндө эми өзүбүз Кудайга койдум. Өзлөрү билет. Адам укугун коргоо аракет кылып атам. Мени тийишип атамбы? Мага эмне тийишет ал? Тура. Жемне мен жаман ишке барып атамбы? Вот эми ушинтип тийишип атып, анан өзлөрү кылат да. Кой десе болбойт. Жөн жаткан, мына конституцияга бул жөн жаткан арыстанга тийиш эмне болуп атат? Мына абирлер кетип атат. Эми жөн жат Турсунбек Акунда жөн жатат да. Чабышса Текебаев менен чабышып атат, тура. Мен жөн жатам да, мага эмне тийишет эми? Өзлөрү кылат. Анан мен да жөн жатпайм да, тура, тийишсе тура.
Алмаз Усеновдун жогорудагы адамдардын дарегине айткан сөзү коомчулукта жана социалдык тармакта сын калынууда. Ал эми Өмүрбек Текебаев өткөн жумада президенттин дагы бир өкүлүнүн буга окшош сөзүнө мал ээсин тартпаса арам өлөт деп жооп берген эле. Чынакын журматтуу депутаттар, кыргызда бир жакшы сөз бар. Мал ээсин тартпаса арам өлөт деп. Ол президенттин өкүлү келип алып, ууру өлгөнчө жеп, тойгончо же өлгөнчө карганат. Сиз карганбай эле мындай сурансаңыз болот эле дегенди айтып атты. Мен карганган жокмун. Мен айыптадым. Мен далилдүү айыптадым. Каргана турган силерсиңер. Сотко тергөө бере турган, түрмөдө олтура турган силерсиңер. Марат Төлөмүш уулу, Ренат Элеманов, Сентябрь.